Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бул өлкөнүн экономикалык саясатын түзүүчү жана стратегиялык өнүгүүнүн багытын аныктоочу орган Экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты. 2024-жылы өлкөдө 100 жаңы ишкана ачылды. Бул жөн гана сан эмес, алга жылуунун белгиси жана күчтүү экономиканын пайдубалы. Бүгүн биз бир завод аймакты кантип өзгөртөт, жумуш орундарын түзүп, инфраструктураны жакшыртып жана ишкердикти өнүктүрүүгө кандай таасир этерин талкуулайбыз. Ошондой эле мамлекет бул таасирди туруктуу жана узак мөөнөттүү кылуу үчүн кандай кадамдарды жасап жатат. Бүгүн бизде конокто Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгынын начальниги Базиев Арслан Талантбекович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо, бир жыл ичинде 100 ишкананын ачылышы бул стратегиялык жетишкендик. Министрлик алардын аймактык экономикага тийгизген таасирин кандай баалайт? Экономикалык өзгөрүүлөрдүн эффектин анализдөө үчүн кайсы негизги көрсөткүчтөрдү колдонот? 2024-жылы өнөр жай тармактын аябай көп жеткиликтер болду. Бул биздин ички өнөр жай тармактагы дүң продукциясы 585 миллиард сом болду. Жалпысынан айтканда 5,5%га өстү. Кумтурuz эсептесек, ички өнөр жай тармактагы продукциясынын салымы 370 миллиард сом болду. Кумтурuz эсептегенде 14%га өсүш болду. Бул аябай жакшы көрсөткүчтөр. Акыркы 3-4 жылда биздин башчыларыбыз аябай өнөр жай тармакка чоң салым кошуп атат. Айтып кеткенде, жылдын башында, 2024 жылдын башында биздин башчыларыбыздын демилгеси менен 100 өнөр жай долбоорун баштаганбыз. 100 өнөр жай долбоорун баштаганда ал жерге аябай көп ишканалар кирген биздин план боюнча. Ушул 2024 жылын аяктаганда 102 ишкана ачтык. Жалпысынан айтканда 740 миллион АКШ доллар инвестиция болгон. 8300дөн ашык жаңы жумуш орун түзүлгөн. Жаңы ишканалар социалдык жана транспорттук инфраструктуранын өнүгүшүнө кандайча жардам берет? Бул долбоорлор жергиликтүү жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча дегеле пландар менен шайкешпи? Жылдын 31 августта аябай көп ишканалар эле ачылды. 40тан ашык. Бул жана строительный сектордогу ишканалар. Бул Теректаш деген ишкана чоң ачылды. Цемент чыгарат. Ошол бизде буга чейин биздин Кыргызстан мамлекетинин чыгыш тарабына буга чейин өзгөчө цементтин дефицити келип турган. Ушул ишкана ачылгандан кийин ал дефицит жоголду. Андан тышкары айтып кетсем керек, бул жана биз Кыргызстан биринчиден өзүбүздүн автоунаалар чыгарып баштадык. Бул ТТ Техник деген компания менен келишим кылганбыз. Ушул келишимдин негизинде бир жылдын ичинде Кыргызстан өзүнүн ачык айткандай мамлекет өзү машина автоунаалар чыгарып башталды. Бул биринчи этап болот. Ал келишимде бизде 3 этап бар. Биринчи этапта бул чоң тетиктер менен автоунаа чогултат. Экинчи этапта бул кичине мындай мелкоузловая сборка дейт. Расмий тилде айткандай. Үчүнчү этап бул уже локализация дейт. Ал жерде уже биз мамлекетибиз ушул унаа тетиктерди чыгарып баштайбыз. Андан тышкары Кыргызстан буга чейин өзүнүн мына жана көрүп атпайсызбы? Бизде аябай чоң мамлекет тараптан, ГИК тарабынан үйлөр курулуп атат. Ошого жараша биз деле ошону карап туруп, мамлекеттин башчыларыбыздын демилгеси менен биз ушул 2024 жылы өзүбүздүн биринчи кабельный заводубузду ачтык. Ал жерде бул аябай сапаттуу кабелдер чыгып баштайт, уже чыгып баштады. Бул деле биздин өзгөчө жетишкенибиз дейбиз. Андан тышкары биз билесиз, Кыргызстан бул өмүр бою Орусиядан мунай заттарды ташып келатат. Буга чейин бизде 6 жыл туруп келаткан Жунда заводубуз бар эле. Биз мындай чоң деңгээлде Кытай тарап менен сүйлөшүү жүргүзүп, ушу Жундан эле жүргүздүк жаңынан. Ал жүргүзгөндө эле биз 40 миллион АКШ доллар инвестиция кылдырганбыз. Андан тышкары бул Жундан ИЭБтин талабы жараша К4, К5 деген муназайттын сапатыга жараша чыгарыш керек. Ошол негизинен заводду жандыруу менен биз анын модернизациясын баштадык. Буюрса анда эле 2025 жылдын айга чейин модернизацияны бүтөбүз. Модернизацияга биздин
эсептөө боюнча 197 миллион АКШ доллар инвестиция кылабыз. Ал жерде ошол эле жергиликтүү бийликтер, жергиликтүү райондордо 300дөн кем эмес жумуш орун түзүлдү. Айлык баары жакшы, мындай жогорку айлыктарды алып иштеп жатат бүгүнкү күндө. Арслан Талантбекович, айтсаңыз, ишканалар үчүн кадр даярдоо стратегиялык маселе. Мамлекет жана билим берүү мекемелери ишканаларды квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо үчүн кандай чараларды көрүп жатат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө бул жанагы биздин ушул тармакта өзүбүздүн программабыз бар. Өзүңүздөр эле көрүп турсаңыз керек, могу акыркы бир жуманын ичинде эле жанагы биздин университетибизде биринчи жолу өзүбүздүн ата мекендик ноутбуктарды жоготтук. Ошого окшогон программаларды киргизип, биздин студенттерге аябай мамиле кылып атабыз. Ар бир мына жеке университеттерге, биз өзүнчө программаларды киргизип атабыз. Андан тышкары биз жалпысынан айтсак, ушул 100 өнөр жай боюнча биз аябай көп ишкана ачкандан кийин бизге кадрлар керек болуп атат. Ошонун негизинде ушул жылы биз ал маселени дагы өзгөчө байкап, мындай жаңы программа кабыл алабыз ушул тармак боюнчачы. Түшүнүктүү. Жаңы ачылган ишканалардын айланасында чакан жана орто бизнести колдоо үчүн министрлик кандай чараларды көрүп жатат жана монополиялык абалдын жаралышын алдын кантип алып атат? Эми ачык айтканда бул жерде эч кандай монополия жок. Биз эми бардык инвесторлорду колдойбуз. Эч кандай монополия кыла турган ойдор эле жок. Эч кимде кийин жардам көрсөткөн бул биринчи очередь жанагы биз өзүбүздүн мамлекеттик банктардын тарабынан аябай көп акча салымдарын карап жатабыз жана эл аралык фонддордун негизинде. Бүт ушу көбүнчөсү 70% бул биздин ушул эл аралык фонддор менен мамлекет тараптагы банктар менен каржыланган. Бул эл аралык фонддор биринчи Кыргыз-Орус фонд, Кыргыз-Өзбек фонд бар бизде, Кыргыз-Венгер фонд бар, Кыргыз-Азербайджан фонд бар. Анда эле мына банктарды айтсак, Кыргыз мамлекеттик банк бар, Өндүрүш банкы, Элдик банк бар, Айыл банк бар. Алардын бүт баарында биз өзүнчө именно өнөр жай тарапка мындай льготный программаларды кабыл алдырганбыз. Ошонун негизинде ушул ишканалар ишке ашып жатат. Bundan тышкары биз мындай чоң ири долбоорлорго аябай мындай салык жагын карап берип атабыз, льготалар берип атабыз. Жана курулуш болуп аткан кезинде биз салыктан бошотуп берип атабыз аларды. Андан тышкары бажы төлөмдөрдөн бошотуп берип атабыз. Кийин келки ишканалар бар, технологический деп коет анын официалдуу тилде айтканда. Аларды, допустим, биз 5 жылга бошотуп атабыз салыктанчы. Негизи биздин биринчи талап бул жумуш орун кылыш, анан дүйнөлүк жана технологиялык билимди Кыргызстанга алып келиш. Буга чейин дагы ири долбоор деп айтып өттүңүз. Сиз кайсыл долбоорлорду ири долбоор деп атамаксыз? Биз үчүн азыркы Кыргызстан үчүн баары эле ири долбоорлор. Мисалы үчүн айтып кетейин, бул жанагы Теректаш заводу, бул аябай чоң завод, мекеме 300дөн ашык жумуш орун түзүлгөн ал жерде. Андан тышкары Жунданын жаңы турсу тоже 600дөй жумуш орун түзүлдү. Ал жерде Ноле Тупар Моторс ДТТ биздин биринчи авто унаа чыгарыш мекемебизде 100дөн ашык жумуш орун түзүлдү. Бек кабель деген биринчи Кыргызстанда кабель чыгара турган заводдо ал жерде эле 200дөн ашык жумуш орун түзүлдү. Ошто эле мына жаңы жылдын астында эле Элпас деген аябай мыкты ишкананы ачтык. Ал жерде бизде Кыргызстанда жанагы трубаларды чыгара турган завод, ал жерде 200дөй жумуш орун түзүлдү. Ушуга окшогон аябай ири долбоорлор көп. Өнөр жай тармагы кайсыл багытка көбүрөөк акцент жасап жатат деп? Бүгүнкү күндө бизде жана өзүнчө анализ кылабыз да. Биздин башкарма анализ кылгандын ичинде бизге негизги бул жанагы стройматериалдар чыгарыш ишканалар аябай керек экен. Бүгүнкү күндө биз аябай көп стройматериал импорттоо кылабыз. Бул жана ошол эле кабель, трубаларды, цементти эле, кафелди эле, айнектерди алып келебиз. Ушул тармакка жараша биз аябай көп бүгүнкү күндө аракет кылып атабыз, ушул бизде импортту азайтыш, өзүбүздүн продукцияны көбөйтүш деген аракеттер жасап атабыз. Мындан тышкары бизде мына бүт дүйнө өнүккөн дүйнөлөр бул машина чыгаруу
тармакты аябай өндүрүп атат, өнүктүрүп атат. Бул эмне себептен? Өзү машина чогултуш аябай мындай, можно сказать, даже и невыгодно. Бирок буну эмнеге бүт өнүккөн дүйнөлөр ушу тармакты колдоп келет? Бул себеби, биринчи себеби бул жанагы ошо технологияларды үйрөнгөн. Бул технологиялар аябай керектүү болот бүт тармактарга. Үчүнчү тармак бул, мен айтып кетейин, балким бүгүнкү күндө биз алга аябай деле может жете элекпиз, бирок мен ойлойм жакшыраак ушул жакын жылдары биз ал тармактарга жетишкендиктерге жетебиз. Бул жанагы электроника. Бизде бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан бир ишкана бар. Бул жанагы ата мекендик ноутбуктарды чыгарып баштайт. Бул Кыргыз электроника деген компания. Ал иштеп баштады, аябай жакшы темптерди кармады. Ойлойм ушул компаниянын негизинде биз өзгөчө бир жетишиктерге да жетебиз. Демек бул тармак аркылуу биз дүйнөлүк рынокко да чыга алабыз. Ооба, албетте. Биз ушул ачкан ишканалар бул биринчи себеби бул жанагы импортту азайтты. Өзүбүздүн жарандарга, элибизге өзүбүздүн жакшы сапаттуу продукцияны биринчиден жеткизиш, андан тышкары бул экспортко чыгыш. Сиз билгендей, Кыргызстан аябай көп эл аралык келишимдердин катышуучусу болот. Бул жана ИЭП, ВТО бар. Ал жерде биз аябай мындай бажысыз соода кылган биздин аябай көп позицияларыбыз бар. Ошол негизде мен ойлойм ушул ишканалар ушул мамлекеттерге аябай көп экспортту жакынкы арада көтөрөт. Дагы көпчүлүккө белгилүү болгондой, бизде Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы да аябай чоң ийгиликтерди жаратып келет акыркы жылдары. Ошол тармак тууралуу дагы токтолуп өтсөңүз. Эми жеңил өнөргө жай тармагыбыз биздин негизги айтканда локомотивибиз. Кыргызстандын бүт эле жеңил өнөр жай тармакта аябай көп льготалар бар бизде. Алар практически салык төлөбөйт биздин ишканалар. Андан тышкары аябай чоң ири долбоорлор буга чейин да курулуп келген. Бул жана билсеңиз керек, Текстиль Транс бар, Куброст бар, Бобр Гамонт деген компаниялар бар. Андан тышкары мына эле 2024 жылы биз Кара Балта шаарында Зилан Эверсон Текстиль деген компанияны ачканбыз. Бул биздин жанагы тканевый полотнолор кылып баштады. Андан тышкары 2025 жылы бизде план боюнча жанагы Токмок шаарында Альдос Текстиль деген чоң ири долбоор курулуп баштады. Ушул жылдын айыга чейин ачабыз аны дагы эле. Ал жерде 1000ден кем эмес жумуш орун болот. Анын жалпы инвестициясы 80 миллион АКШ доллар болот. Андан тышкары ушул Токмоктогу жайгашкан Текстиль Транс бар. Анын экинчи этабын буюрса баштайбыз. Ал экинчи этапта биз 10 миллион АКШ доллар инвестиция кылабыз ал жерге. Андан да ал жерде эле дагы 1000ден көп жумуш орун түзүлөт. Мындан тышкары айтып кетейин, ушул жерде бизде жанагы мунайзат чыгаргыч өзүнчө приоритет болуп атат. Бул мунайзат чыгарган мамлекет бул өзгөчө айтканда мындай бай, көз карандысыз мамлекет болот. Ушунун негизинде биз ушул Жабатта Кыргыз Петролиум компания модернизациясын баштадык. Ал жерге 410 миллион АКШ доллар инвестиция кылдык. Ал жерде мамлекет тарабынан 110 миллион доллар кредит берилди. 100 миллион өзүнүн кошумчасы болду. 200 миллион бул жана жеке инвестор өзүнүн инвестициясын кылды. Андан тышкары жана эле айтып кеттим, Жунданы модернизациясын баштадык. Ошол эле Баткен облусунда Кадамжай МПЗсин куруу баштадык. Ал жерде жалпысынан 60 миллион доллардан ашык инвестиция болду. Ал деле ушул жылы буюрса ишке кирет. Андан тышкары 2024 жылы биз Кыргызстанда биринчи мындай битум чыгара турган жетишикке завод ачылды. Бул МПЗ Орис деп коет аны. Бүгүнкү күндө ал иштеп келатат. Ушунун негизинде биз жанагы чет өлкөдөн битумду алып келгенди уже азайтып баштадык. Ал эми ошол иштеп жаткан ишканаларга кандай экологиялык коопсуздук стандарттары коюлат? Жана экономика жана коммерция министрлиги ал коюлган талаптардын аткарылышын кантип көзөмөлдөйт? Биринчиден, экономика жана коммерция министрлигинин ичинде өзү Кыргыз стандарт бар. Сөзсүз албетте ал Кыргыз стандарттары биз аркы жылы аябай чоң каржылаганбыз аларды. Жаңы лаборатория курулган алардын ичинде аябай чоң жанагы область аккредитации у них расширена на сегодняшний день, и они вполне могут провести лабораторные испытания на любую продукцию. Андан тышкары айтып кетейин, биз ушул ишканалардын ичинде чогулганда биз бүт мамлекеттик госоргандарда биринчиден алып келебиз.
алып келип туруп ошо чыккан маселени чечебиз. Бүт документацияны өзүбүз карап туруп, мамлекеттик орган болобу жана экология жагы болобу, стандартизация жагы болобу, сапат жагы болобу, бүт баарын карап туруп, анан акт болуп беребиз. Жаңы ишканалар бүгүн эле эмес 5, 10, 20 жылдан кийин да иштеп туруш үчүн министрлик кандай кадамдарды жасоодо? Узак мөөнөттүү стратегияны иштеп чыгууда мисал боло турган туруктуу моделдер барбы бүгүнкү күндө? Абдан жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул биздин буга чейин болгон стратегия 2023 жылы өзүнүн маанисин жоготкон. Бүгүнкү күндө министрлик жаңы стратегия именно өндүрүш тармактуу өндүрүү стратегиясын жазып жатабыз. Ал стратегия жакынкы жылдын аягына чейин кабыл алыныш керек. Бул стратегия 2025-2030 жылга чейин болот. Анын ичинде ошол жанагы финансылык жакты, каржылоо жагын карайт, стандарт жагын карайт, сапат жагын карайт, экология жагын карайт, жер маселесин карап беребиз. Жумуш орун, чет өлкөдөн технологияны сынап келиш, биздин өндүрүлгөн продукцияны чет өлкөгө алып чыгыш маселесин бүт карап чыгабыз ушул стратегиянын негизиндечи. Арслан Талантбекович, Кыргызстандын өнөр жай тармагындагы болуп жаткан жаңылыктар, иштелип жаткан чечимдер жана алгылыктуу жумуштар менен кеңири бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, бул экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты болду. Кийинки подкасттан жолугушканча